Өлкөбүздө темир жолдун жалпы узундугу 424 чакырымды түзөт. Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасына караштуу 28 темир жол станциясы бар. Темир жол менен ташуулардын артыкчылыгы пандемия учурунда автоунаа менен ташууларды ишке ашыруу кыйын болуп турганда өзгөчө баамга урунду. Карантин чараларынын натыйжасында автоунаа менен ташуулар чектелип калды жана ушунун аркагында темир жол транспорту эң коопсуз жана ишенимдүү унаа катары бааланды. Мындай жагдайда жергебизге темир бетон ишканасын ачуу зарылчылыгы жаралганын завод ачууга дилгир жеке ишкер Марсел Алмазбек маалымдады. Стиральная машина, холодильный аппарат и сушилка. 6 оборудование заказ кылганбыз. Ал бизге жакын арада маалымат келди, груз таможняда деген. Бүгүн уже оформление кылып, грузду алып чыгып кетти. Кыргызстанда темир жол транспорту менен жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүүгө багытталган чаралардын натыйжасында улуттук компаниянын негизги экономикалык каржылык көрсөткүчтөрү туруктуу өсүштө жана стабилдүү катары мүнөздөлөт. Маалыматка ылайык 2021 жылдын жарым жылдыгында Кыргыз Республикасында темир жол транспорту менен жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуунун стабилдүү өсүшү байкалды. Учурда темир бетон завод үчүн керектүү шайман жабдуулар ташылып келип жатканын Аламүдүн темир жол станциясынын башчысынын орун басары Бакыт Сыдык ачыктады. Келген жүктөрдү карап алмай, анан кардарларга ошо жүктөрдү кайра бермей, убагында түшүрмөй, убагында жүктөмөй. Мисалы үчүн биз айына орточо где-то 200-300 контейнерге чейин переработка кыла алабыз да. Основной грузопоток бизде Кытай менен. 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тарабынан 2020 жылга караганда жүк 109% көп ташылды. Быйылкы жылдын 6 айында Кыргыз темир жолу кызматынан 118.742 жүргүнчү пайдаланды. Ишкананын стратегиялык өнүгүү планынын алкагында аткарылган мындан аркы кадамдары Кыргызстанда темир жол ташууларынын потенциалын чыңдап, бекемдөөгө мүмкүндүк берерин Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Дастан Усубакунов белгиледи. 2021 жылдын акыркы декадасында буюрса шпальный завод салалы деп аракеттенип атабыз. Бул Чүй облусунун Кемен районунда Желарык айыл өкмөтүнөн. Эми аяка салынса, баягы биз өзүбүздүн бизге керектүү нерсенин баарын камтыйбыз. Аякта анткени шпальный завод болгондуктан өзүбүз шпал чыгарабыз. Ал болсо баягы өзүнүн керегибизге жарайт, өзүнүн темир жолубузга салганга. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тарабынан 100 жүк ташуучу вагон сатып алуу макулдашылган. Эгер темир бетон ишканасы толук ишке берилсе, анда 186 чакырымга барабар Бишкек Балыкчы Каракече темир жолун курууга мүмкүндүк жаралат. Муну менен келечекте бирдиктүү темир жол түйүнү түзүлөт. Кадыр Калилов, Биринчи радио.